Hayattan ayta koyacak da kuyarmanlar gelip bir koydan sayılır. Hoppa! Bu da sakla. 2018 жылдын 5-май күнү Чолпон Ата шаарында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Асанбек Көлбаевди эскерүүгө арналган. Тактап айтканда улуттук ат оюндары боюнча Асанбек Ата 8-кубок өткөрүлдү. Кыргыздын улуттук оюну аталган көкбөрү Ысык көлдүн Чолпон Ата жана Кара Ой ардегер оюнчу командаларынын тирешүүсүндө кызуу башталды. Оюн Чолпон Ата командасынын жеңиши менен аяктап, каскадерлордун ат үстүндө бүйүр кызыткан түрдүү оюндары көрөрмандарга, жалпы конокторго тартууланды. Айрыкча алардын шамдагайлыгы, эр сайыш, кыз кумай аттуу номерлери, жигиттердин алууланган от менен кошо ат жалында ойногону көңүл буруп турду. Аксакалдуу атаңда, ак элечек апаңда, баары сүрөп кыйкырып олтурушту катарга. Эрлер мыкты ойносун, элим көрүп той болсун, Айкөл Манас колдосун. Мырзалардын бектери, жалдары көктөрү, ата салтын арытпай алып келген көкбөрү. Урпагыңдын жанында, улдарыңдын канында, агып келген көкбөрү. Андан соң иш-чаранын расмий чыгарылышы башталып, алгач Асанбек Атанын жаркын элесине Куран түшүрүлдү. Иш-чараны ачуу сөзү Дзюдо федерациясынын башчысы Асанбек Көлбаевдин уулу Жолдошбек Көлбаевга берилди. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бүгүнкү оюндарга куш келиптирсиңер. Асанбек Ата асыл тукум чарбасынын атынан кирип келген жаз майрамдары менен сиздерди куттуктап койго уруксат бериңиздер. Баарыңыздарга жакшылык, аманчылык, элибизде тынччылык болсун. Асанбек Көлбаев 8-чи ат оюндарын бүгүн ачык деп жарыялайбыз. Андан соң маареке ат үстүндөгү оюндардын түрү менен уланып, бир жумадан бери финалга ат салышкан күчтүү командалар байгелүү орундар үчүн атаандашышты. Жалпысынан баш байгеликке Nissan Rayvan үлгүсүндөгү 5 унаа, ал эми калган байгелүү орундарга акчалай сыйлыктар коюлган. Жергиликтүү тургундар да четте калбай өз командалары үчүн сыйлыктарды коюп жатышты. Жалпы кунандар санайдым 7200. Асанбек Ата 8-чи кубок оюндарын улай эле көкбөрүдөн соң кунан чабыш оюну старт алды. Оюн талаада жалпысынан 23 оюнчу катышты. Кунандар арасында чабыш 4 айланпа жүрүп, тактап айтканда 7200 метрге чейин созулду. Бүйүр кызыткан оюнга көрүүчүлөр кызыгуу менен көз салып, жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп жаткандары оюн талаадагы ураандан улам байкалып жатты. Либериал, Зара, Арекет аттуу каймана аттары бар кунандар жарышта алгачкылардан болуп, астыга озуп чыгып, оюнду ого бетер кызытып жатты десек жаңылышпайбыз. Жалпысынан 5 байге коюлуп, жыйынтыгында 7 жеңүүчүгө сыйлыктар ыйгарылды. Кунандар келет, 5 кунанга байге бар. Асанбек Ата кубогуна арналган ат чабыш. 7-чи Сархан, 15-чи Зара. Кыргыздын ат оюндары илгертеден келаткан ар кандай түрлөрү менен белгилүү өзгөчөлүгү болуп отурат. Ушул жерден мен айтар элем, ушул биздин кыргыз элине, мындайча айтканда ушул жаштарга бир кыргыздын каада салтын жеткирүү максатында мындай жакшы бир деңгээлде уюштуруу жагы болуп отурат. Мен эми ыраазычылык билдирет элем ушул уюштуруу комитетине, ушул спорт комитети тарабынан
Айбеке Демиршин тарабынан колдоо көрсөтүлүп атат. Биз ушул Ишкерен коммуникативдик администрация ушул коопсуздугу, тартип, ар кандай техникалык коопсуздугу боюнча биз көмөк көрсөтүп иш-чараны уюштуруп отурабыз. Кунан чабыш кызуу жыйынтыкталган соң оюн талаада бышты жорго орун алды. Оюнга жалпысынан 14 катышуучу катышып, азаматтар тулпарлары менен 4 айланпа жүрүштү. Бул мелдеште астына ат салдырбаган Атбашы районунан келген Периште, Талас облусунан келген Греция, Новопокровкадан келген Киприот каймана аттуу жорголор эң алдыңкы байгелерге илиништи. Бул оюндар 4 айланпа менен чектелсе, кийинкисинде мындан дагы жогору айланпадагы ат оюндары жүрдү. Бүгүнкү оюндун башкы демилгечиси, Дзюдо Федерациясынын президенти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Асанбек Гөлбаевдин уулу Жолдошбек Гөлбаев бүгүнкү маареке тууралуу төмөндөгүлөрдү айтып берди. Бүгүн өзүңүздөр көрүп жаткандай Асанбек Гөлбаевдин жаркын элесине арналган 8-чи ат оюндары өтүп жатат. Ушунун биздин көчмөндөр оюнунун алкагында ушул оюн өтүп, ушул биздин оюн ушу астыдагы келе жаткан оюндарыбыздын мындай айтканда отборочный турнири болуп өтүп атат деп айтып койсом болот. Анан бул турнирге баягы Кыргызстанда мына азыр ат оюндары аябай өрчүп келатат. Ат оюндары Кыргызстанда көптөгөн жакшы мындай турнирлер өтүп жатат. Кыргыз негизи кыргыздын канаты ат дегенде кыргыздарга мына кайра ошол сезим келип, биздин аттар жакшы кыргыздар ушу аттарга кайра өтүп, мына биздин турнирлер жакшы өтүп атат. Мына бүгүнкү өтүп аткан мелдеште биз 5 машина коюп, ушу призге коюп, ушу мындай айтканда стимул болсун деп ушу оюнду өткөзүп, ушу ат оюндары бизде өрчүп, өнүгүп, биздин эң негизги биздин ушу салттарыбыз, када салттарыбыз, ушу биздин ат оюндары эч качан өчпөсө экен деген мындай ойдо, ошо мааниде биз ушундай нерсени өткөзүп жатабыз. Эзели ат минип, улакчылардын тобуна кошулбаса дагы оюнчуларды сүрөндөгөн көрөрмандардын каны ойноп турду. Жакшы оюн болуп атат. Экөө тең аябай күчтүү командалар экен, ошо бирөөсү түптөн келген бирдик командасы, Чолпон ата командасы. Мен Чолпон ата болеть этип атам, себеп дегенде ошо Самырлык 2 жигит бар, Таштемир анан Азат деген ошолорго болеть этип атам. Негизи жагып атабыз сизге. Ооба, оюн жакшы болуп атат, жагып атат. Сиз кайсы командага болеть этесиз? Биз бирлик командасына болеть этип атабыз. Чындыгында кайсы команда күчтүү? Чындыгында бирлик командасы күчтүү, ошон үчүн утуп атышат финал. Бирлик. Түп бирлик. Баары күткөн финал акырында орун алып, Бирлик жана Чолпон ата командалары ат салышкан жарышта Бирлик командасы 8-4 эсебинде баш байгени ээледи. Кайраты, эбегисиз айбаты, эзелтеден көкбөрү эрендер. Бүгүнкү күнү Асанбек Гөлбаевдин жаркын элесине арналган ат оюндары өтүп жатат. Бул боюнча Өскөл областынан 10 команда келип катышып, көкбөрү командалар катышып жатат. Бүгүнкү күндө финалдык оюндар болот. Чолпон ата менен түп командалары чыкты. Ошо андан тышкары бүгүн ат чабыштын бардык түрлөрү болот. Бул оюндар 8-чи жолу өтүп жатат. Жыл сайын Асанбек атанын турнири өтүп турат ат майданыбызда. Көкбөрү оюнчунун жеңишти дегдеген айбаты, күлүктөрдүн чыңалган булчуңдары, коноктордун оюн таласын шаңга бөлөгөн урандары менен кызыгы артып, уюштуруучулардын айтымында мындан ары да уланып, мыктылары тандала бермекчи. Ушундай жакшы дем күч, байгелүү жыйынтыктар менен Асанбек ата 8-чи улуттук ат оюндары боюнча кубагы жыйынтыкталды. Элим көрүп тойбосун, айкөл манас колдосун. Мырзалардын бектери, көк жалдары көктөрү, ата салтын арытпай алып келген көкбөрү. Урпагыңдын жанында, улдарыңдын канында, агып келген көкбөрү. Арнас Маратов, Эркайым Байышева, Кабарлар маалымат агенттиги жана Үмүт ТВ телеканалы.
Kıydın kızıl çok jigit